Assalamu alaikum, урматтуу достор, урматтуу мекендештер, амансыздарбы? Урматтуу достор, эсиңерде болсо 2026-жылдын 22 жана 23 январь күндөрү биз соц тармактарга баласына Малажанова Назима баласын ала албагандыгы жөнүндө кайрылганбыз. Жана бул жерде бизге жардам берүүгө көмөктөшкөн журналист Абдумалик мырза жана ошондой эле BBC каналынан кайрылышкан. Ал жерде Малажанова Назима өзүнүн көрсөтмөсүн берген. Ал эми бүгүнкү күндө жолдошу баланын атасы Мамаджанов Фархат бул маселе боюнча бир катар сүйлөштүк. Кечээ анын адвокаты жана юристи кошулуп отуруп бул жерде акылдаштык жана өз ара келишип алдык. Кудай кааласа сотто баланы бере турган болду. Эки тарап келишип баланы ортодо чоңойтурмай болду да. Бул нерсеге орой карабаган кыргыз элине терең ыраазычылык билдирем. Жана ошондой эле мен силерге бир нерсени суранып кетет элем, урматтуу мекендештер. Бул азыр бүгүнкү күндө болгон үй бүлөлүк маселе боюнча чыккан соц тармактагы видео материалдары бүгүнкү күндө да тарап атат. Биз азыр келишкен учурда биз айтканбыз, бүт соц тармактагы нерселерди токтотобуз. Биз өз ара келишкен күндөн баштап баланы берсеңер, биз өз ара келишебиз деген маселени көтөргөнбүз. Кудай кааласа бүгүнкү күндө биз келишип алдык. Жакын күндөрдө видео ошо эки жубай ортодо баласын чоңойтуп жана өздөрү өз ара келишип алып, графа менен баланы чоңойтуу боюнча маалыматтарды, видео материалдарды даярдап атат. Ал боюнча маалыматтарды бөлүшөбүз сиздер менен. Мен азыр сиздерден сурана турган нерсем, соц тармакта сиздерден сураныч, өзүңөрчө бөлүшүп, же бир башка дайрек Instagram, Facebook, вот YouTube, TikTok баракчаларына бөлүшкөн болсоңор, ушул бөлүштү токтотуп, өзүңөрдүн страницаңарда койгон, жүктөгөн болсоңор, аларды алып салышыңарды суранабыз. Эмнеге дегенде азыр эки жаш бири менен келишкен учурунда бул болуп аткан, биз дагы ал нерсени орчундата берсек, экөөсүнүн ортосунда дагы түшүнбөстүк жаралышы коркунучу мүмкүн. Ошондуктан урматтуу мекендештер, эки жубайы келишип алды, баланы ортодо алмак салмак кылып графа менен чоңойтуша турган болду. Соттун чечими Кудай кааласа чыккан күндөн баштап булар ошо графа менен баланы өз ара, баланын келечеги үчүн, баланын кызыкчылыгы үчүн чоңойтушат. Ошондуктан сиздерден сураныч, мен сүйлөгөн сөзүмө көңүл буруп, дагы ушул нерсени бөлүшүп коюңуздар. Сиздер менен юрист Ахмедов Ислам.